университеттерди бириктирүү негизинен жалпысынан туура. Бирок мына мисалы ошол улуттук университет менен Юр академияны бириктирип атканда бир топ проблемалар, шарттары дагы жакшы эмес экени бүгүн көрүнүп турат. Ал боюнча мына студенттер аябай келип өзүнүн көйгөйлөрүн айтып кетип атат. Айтылгандай эле жана контракт маселеси. Контракттын ар бир студенттин өзүнчө да. Бирөөнүкү 45 миң, бирөөнүкү 55 миң болсо бир эле факультет. Албетте баарын теңдеш керек деп айтат элем. Экинчиси, факультеттерди, бир топ факультеттерди жоюп салган. Ал студент атайын ошол факультетке биринчи курстан баштап даже барып атканда, тапшырып атканда ошол факультетке барам деп тапшырат да. Мисалы, судебно-прокурорский деген факультетти жокко чыгарып салыптыр. Международный факультетти алып барып востоковедение кошуп салыптыр. Аралаштырып, чоғылыштырып, айтор 3-чү, 4-чү, 5-чү курстарды тим эле коюш керек да. Алар ошо менен окуду, аягына чейин толук түрдө дипломун алып бүтүрүп койсо жакшы болот эле. Мына ошого окшогон бир топ маселелер бар экен. Мугалимдердин азыр көп мугалимдерди жумуштан алып коюптур. Бир көз карап, анан бир комиссияны жиберип койсоңуз, ошол жагын карап койсо. Биринчи маселе. Экинчи маселе. Биздин жараныбыз Эрмек Маркабаев деген жараныбыз Алматада көп жылдан бери ишкер болуп, жакшы жетишкендиктерге жетип, ошол базарда Алтын Арда деген жерде иштеп атса, ошол жерде конкуренттик негизиндеби, же көрө албастык негизиндеби, айтор 3 айдан бери азыр камакта жатат экен. Мындай подстава кылып коюп эле, мындай эле өзүнүн атайын уюшулган видеолор менен, видеолордо фактылар бар экен. Күнөөсү жок баланы азыр 3 айдан бери кармап атат. Ага же адвокатты киргизбейт экен, же туугандарын киргизбейт экен. Бул боюнча дагы өзгөчө МИДке жана биздин прокуратурага жана МВДга тапшырманы бердирип койсоңуз, экстрадиция кылабы, сурайнабы, же карайбы, бир сире ал баланын дагы бир жумушун карап койсоңуз. Үчүнчү маселе бул Бишкек шаары боюнча айтып кетейин дедим эле. Мына өзгөчө автобустар келип атат, албетте бул сүйүнүчтүү. Алар жүрүү боюнча бир линиялар чийилип атат. Бул да жакшы нерсе, бул башка мамлекеттерден келип аткан нерсе. Бирок мындай аягына чейин чыгарып койсо болот эле да. Раз баштадыбы, бир аягына чейин баардыгын терең карап, терең изилдеп, кайсыл жерде катачылыктар кетсе алып койгонго мындай бара бериш керек да. Реформа ошонусу менен реформа болот. Мисалы ошол эле жолдорду кеңдиги боюнча, ширинасы боюнча карап көрсөңүз, ошо автобустун линияларды 2 машина атат ал жергечи. Бизге гилейтип 2 машина ата турган жерге бир автобусту коюп коет. Хорошо, өнүккөн мамлекеттерден пример алып атпыз. Карап көрсүн, Турцияны карап көрсүн, Кытайды карап көрсүн. Кандай размер болсо, ошондой размерине бөлүп берет. Анан ал дополнительный линия качан коюлат? Жаңы жолдорду куруп атканда эске алуу менен кылат. Анан существующий бир 2 көчөгө коюп туруп эле анан кийин мына кыйраттык, жер каттык дегенден болбойт да. Анткени аны кылганы менен башка көчөлөрдө тыгын болуп атат. Башка көчөлөргө кайра эле ошол автобустар, кайра эле ошол троллейбустар бар. Сөзүмдү аяктап коеюн, убакыт жетпей калды эле. Жана мен айтып аткан ошол автобустарга атайын чийилген чиймелер боюнча, линиялар боюнча. Жана айтып кеткендей эле, ошол эгерде бардык жолдордо жаңы салынып аткан жолдорго эске алуу менен салынса, анда ошол автобустар, троллейбустар точка Адан точка Бга жеткенге чейин толук түрдө реалдуу бара алат, жана ошол эффект берет да. Азыр эми 2 жолду жаап алып туруп, башка жолдорго андан ары тыгын болуп, кайра эффект болбой эле минус болуп атат. Ушул нерсени эгер арка кайта турган болсо кайтырып, болбосо дополнительно кура турган жолдор болсо куруп, айтор бир иретине келтирип койсо жакшы болот эле. Эми тарифтер боюнча биз эмне үчүн бул миңдеген автобустарды сатып алатабыз? Сатып алганда дагы эмне үчүн электро двигатель менен же болбосо газ менен сатып алатабыз? Биринчиси бул экология болсо, экинчиси тариф көтөрүлбөсүн деп сатып алатабыз да. Эмне үчүн бүгүн биз ушунча автобустар сатып алатабыз дагы тарифти көтөрөбүз деп маселе көтөрүп атабыз? Ал жөнөкөй бензинге, дизелге караганда бир топ эсе арзан болот. Ошондуктан биз ошол газ менен жүрсүн, электродвигатель менен жүрсүн деп алдырып атканбыз. Ошол маселени ошондуктан бул жактан козгоп атканбыз. Демек, тарифти эч кандай көтөрбөш керек деп ойлойм. Көтөрсө дагы азыр 11 сомдон 22 сомго деген бул болбойт. Макул, көтөрсө бир 15 сомго чейин алып барсын. Бирок эч кандай баянда 2 эсе көтөргөн болбойт. Бул экинчи маселе, дагы бир маселе. Школьниктер боюнча. Айттык эле, автобустар жетишпей атат, жетишкенде школьный атайын автобустарды киргизебиз деди эле. Эми киргизсин, мына, эми өзүнүн убагы келди, ыгы келди. Такыр киргизе албаса, анда автобустарына миңдеген автобустардын бир четин атайын школьниктер үчүн бөлүп берсин да. Автобустун ичинде эле бир өзүнчө школьниктерге ыңгайлуу шарттар түзүп берсин. Бүгүн аларды мына аябай кыйналып атат. Андан сырткары, мен атайын мына Ошто болбосо бизге караганда бензин, дизель кымбат турат. А бирок ал жерде маршруткада балдар үчүн 5 сом, мына. Балдар үчүн 5 сом, школьниктер үчүн.
А эмне үчүн бизде андай эмес? Эмне үчүн бизде андай кылбайт? Мына 1000ден ашык келди уже автобустар. Келиңиздер, школьниктер үчүн кайра тарифти мейли азайтпасын, көтөрбөсүн. Тийбесин школьниктер үчүн. Калтырып койсун. Ушун дагы мен ойлойм, бул туура багыт болот. Алмазбек Акунчанович, өзүңүз дагы тийиштүү тапшырмалар берип койсоңуз. Эми жанагы рекламаларды буздуруп, жанагы мыйзамсыз курулган нерселерди буздурбадыбы? Бул жагынан туура колдойбуз. Ошол эле учурда бир типовой бардык жакта бир жакшы проект болот деген үмүт менен турабыз, имараттардычы. А бирок бүгүн мына проспект Манаса менен эртең кечинде үйгө баратып карап көрүңүзчү, оң жагыңызды, сол жагыңызды. Бардыгын бирдей краскалап келип атат, бирок бир какой-то непонятный бир госпиталь, как будто Бишкек бул военный госпитальга айланып баргандай да. Бардыгын эле бир цветте эле краскалап келип атат. Коричневый, бежевый кылып эле. Почему? Кимге жактал цвет? Ким аны кабыл алды? Мен да сүрөткө тартып койдум. Карап койсоңуз, бир Северный Кореяга келип калгандай эле бир багыт калтырат. Жакшынан бир толтура цветтер бар го. Өзүнө жаккан цветти эле кыла беребем. Рахмат.